Сизге суроом бар эле. Мен 2 жылдан бери бир кыз менен сүйлөшүп жүрчүмүн. Бири-бирибизди жакшы көрүп сүйлөшүп жүрдүк. Кандай болуп кетти билбейм, жыныстык катнашка барып койдук, бирок өзүм зордоп баса алып алышты кылган эмесмин дейт. Жаш муундарга, инилерибизге, карындаштарыбызга кайрылмакчыбыз. Чыныгы сүйүү адал нике менен баш кошуп, ал жерде Кудайдын аты оозанып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү сөздөрү, дуалары айтылып, адал нике менен жашоо кечирип баштай турган болсо, убакыт өтө ал сүйүүгө айланат, анан кийин мээримге, бири-бирине күйүүгө айланат. Ал эми башында ал жактыруу болот, сезим. Ошон үчүн ал сезим кээде шайтандан келип азгырып, мына өзүм билбей калдым деп атасыз. Ошо башында ошол нерсеге бөгөт коюлбаган себептен бул сезим барып күчөп отуруп, адамды зинага, арам мамилеге жетелеп, өкүнүчтүү абалдарга кириптер кылышы мүмкүн. Анткени көп учурларда мына азыркы тапта тилекке каршы дененин баягындай жүрөктүн ишин алып, дененин үрөйүн учура турган окуяларга күбө болуп угуп жатпайбызбы? Жаш туруп эле ушу боюнун алдырып, аборт кылдырып, нечендеген наристелер жарык дүйнөгө келбестен кош айтышып кетип атат. Ошон үчүн аял заты, карындаштарыбыз намыска бекем, мындай уяттуу эркектерибиз эрктүү, кайраттуу болуп, баардык нерсени мындай бир өз жолу менен, жакшынакай адал нике менен баштаганга аракет кылыш керек. Бүт эле жашоонун тармагында, бирөө ырыскы табууда болсун, илим алууда болсун, өзгөчө үйлөнүү маселесинде аял менен эркек мындай баш кошуп жакшынакай турмуш курарда баардык адал менен баштаса, Аллах Таалам адалга өзүнүн берекесин берет. Адалда мындай бир эртең сурагы жеңил болот, ар бир нерсе соопко айланып, мындай бир Аллах Тааланын жардамы коштолмокчу. Ал эми арам менен, сезим менен күйдүм сүйдүм деп башталган нерсе жаштыктын илебеси козголуп отуруп, акыры туура эмес жолго монтип адашып, акыр түбү Кудай сактасын, кичинекей күнөө чоң күнөөгө түртүп, ал тирүү бир наристени өлтүрүүгө алып барып коюшу мүмкүн. Андан Аллах Таалам жараткан өзү баарыбызды сактаган болсун. Ошон үчүн ойду таза сакташ керек, көздү сакташ керек болот дагы. Ошол нерселерге жол бербеш керек. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таалам бекеринен «Вала тақрабуз зина» зинаны кылбагыла эмес, зинага алып бара турган жолдорду мындай бир жолдорго түшпөгүлө, бөгөт койгула дейт. Имам Куртуби атайын Курандын ошол ичиндеги камтылган өкүмдөрдүн топтом китеби деп канча деген тафсир жазган. Ошол тафсиринде ушул жерге көбүрөөк токтолот да. Аллах Таалам жараткан өзү зинаны кылбагыла эмес, зинага алып бара турган жолдорго түшпөгүлө, ошого мүмкүнчүлүк бербегиле. Бул дегени көздү сактагыла, сөзгө этият болгула деген сөз. Эркектерибиз зыңкыйып, эртүү болуп, жаштарыбыз чоң максат коюп, биздин карындаштарыбыз, эжелерибиз дагы намыска бекем болуп, мындай уяттуу болуп, ыйбалуу болуп, баардыгы имандан келип чыгат. Ошол нерсеге сабыр кылса, тагдырда жазылган нерсеге адал жол менен жетүүгө тырышышыбыз керек болот. Сиз айтып атпайсызбы, кандай болуп кетти билбейм деп. Ал ошол башында жол берилди, андан кийин шайтан ошентип азгырып отуруп, анан эртең бүгүн күйөөм сүйөм деп аткан, бүгүн мен сени алам деп аткан эркектер, карындаштарым, эртең алдап кетиши толук ыктымал. Сызга отургузуп кетиши мүмкүн, башка кылышы мүмкүн. Ошон үчүн этият болуш керек. Анан мунун үчүнчү тарабы бар. Өзгөчө аталар кыздарына маани берип, жаштайынан кыздарын эркелетип, колдон келишинче адал оокат менен багып, аталык эркектен ала турган мээримди ата кызына толтуруш керек, мээримдин курамын толтуруш керек. Мындай бир өтмө мааниде айта турган болсок, мээримдин бир идиши кабы боло турган болсо, ошол кызынын кичинекей назик жүрөгүндө жаратуучуга болгон, Алланын элчисине болгон, мекенине, ата-энесине болгон сүйүүлөрдүн ичинде ошол эркек адам кызына жакын болуп, кызына убакыт ажыратып, көңүл буруп, эркектен ала турган мындай бир сезимди ата толтурбаса, кыз алданып калат. Ошон үчүн карындаштарым, канчалык мындай арам мамиле башталып, канчалык убадалар берилсе дагы, ал нерседен этият болуңуздар. Инсан деген алсыз болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан жалган айтпайт. Алла Таала айттырган деген нерсени гана бизге айтып жеткирет. Ошон үчүн айтканда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Имам Бухари, Муслим риваят кылган хадиске ылайык, аял менен эркек жалгыз калбасын бир бөлмөдө. Калса үчүнчүсү шайтан болот дейт. Ошентип жаман иш, өкүнүчтүү бир абалда бүтүп калбаш керек болот да. Кандай болуп кетти билбейм, жыныстык катнашка барып койдук, бирок өзүм зордоп баса калып алышты кылган эмесмин, өзүнүн макулдугу менен кылганбыз. Ал убакта адамдан акыл кетип калат. Шайтан аралашкандан кийин сезим ороп отуруп, адамдан акылы кетип калып, эмне коюп, эмне кылып атканын билбей калат. Кечиресиз, мындайча айтканда убактылуу бир
ырахат деп өмүр бою адам сыздап калбай тургандай болбош керек. Адалынан сабыр кылса бардыгына жетет. Ошон үчүн жаштар көбүрөөк орозо кармап, китеп окуп, чоң максаттарды коюш керек болот. Боштуктан бардыгы келип чыгышы мүмкүн. Ошентип ортодо бала болуп калып кыздын үйүнө ата-энемди жиберейин десем, кыз азыр эмес деп такыр көнбөй койгон. Анын үстүнө университетте 4-курста окуучубуз. Ошон 4 айлыгында алдырганбыз. Күнөө иш кылганбыз дейт. Ошол нерсеге аябай өкүнөм. Тобо келтирем, түндөсү түшүмө да кирет бала. Андан кийин да жакшы сүйлөшүп жүрдүк. Көңүлүн калтырчу эмесмин. Эмнени айтса баарын жасачумун. Ошентип университетти бүткөндөн кийин ата-энеңизди жибериңиз деди. Ата-энемдер барганга чейин кайра мага чалып келбей эле койсун, мен башкага турмушка чыгам. Сага тийбейм деп ошентип жок болуп кетти. Ортобузда ошончо нерсе болгонуна карабай, тиги ала турган баласы экөөбүздүн ортобузда болгон нерсени билгенден кийин ал бала албайм деп тоюн токтотуптур. Кыз кайра мага чалып, мени алып кетиң, сизге тием, ата-энем үчүн сизге тием. Сизге тием, сизде көңүлүм жок, сизди жегеле көрөм, эл көзүнө болсо дагы сизге тием, ата-энем уят болбосун деп жатат. Эмне кылсам болот дейт. Бирок эми менин ата-энемдер баары каршы ал кызды алышыма. Кыз бирок отказ кылган дейт. Кыз бирок отказ кылган баланы дейт, баш тарткан баланы баардык жактан издеп, сүрөттөрүн көрүп турат. Мага ачык айтат, сени жакшы көрбөй эле ал адамды унута албайм дейт. Сеники болсо, денем сеники болсо, жүрөгүм ошол балада дейт. Кыздын менден көңүлү жок болсо, кийин кандай жашоо болот, макул деп баарына көнүп чыдап, үйлөнүп алсам тагдырымды бузуп албаймынбы кийин. Бирок жашоодо өдөлдүү нерселер болот. Сен өзүң келгенсиң деп эч качан бетине басынтып сүйлөбөйм. Ал нерсеге өзүм ишенем дейт. Сиз биринчи Аллахтын жараткандын астында чындап тооба келтириңиз, тооба кылыңыз. 5 маал намазды калтырбай, өзгөчө тахажжуд намазында дуалар кабыл боло турган, Алланын мээрим ырайымы жай турган учурларда, түндүн акыркы бөлүгүндө жаратканга жалбарып, Аллахым, өзүңдүн астында ушундай бетбак болдум, ушундай күнөөкөр болдум. Чоң күнөөнүн аркасынан экинчи чоң күнөө болуп, 4 айлыгына жеткен баланы жана антип боюнан алдырттык. Аллахым, мындан кийинки жашоомду жакшы бир өткөнүн насип кыл деп Аллахтын астында чындап тооба кылып заргашап. Андан кийин 2 рекет истихара намазын окуп эми кандай болот? Мынакей мен күнөөмдү жууп, кемчилигимди мойнума алып үйлөнөйүн десем, кыздын көңүлү ушундай болуп атат. Кудайым, мен бул жагы кандай болот? Өзүң менен кеңешейин жаратуучум деп 2 рекет жатаардан алдын, эгер мүмкүнчүлүк болсо, истихара намазын окуп Аллах менен кеңешиңиз, өзүң мага жол көрсөт, көкүрөгүмө жакшы ой сал деп. Андан кийин кыздын астынан өтүңүз. Ушундай күнөө иш кылды, мен эми ошол нерсени мынакей ата-энемди да көндүрүп, тообомду мойнума алайын деп атам. Мындайча айтканда, колум менен, денем менен аткарган күнөөнү мына башым менен көтөрөйүн деп атам. Эртең убалыңа калып калбайын, сен да жакшы ойлон. Мына убагында экөөбүз алданып, күйдүм сүйдүм деп отуруп неге жеттик? Ал кыз, ал бала сени албай аткан болсо, ата-энеңди да жер каратпа. Ата-энеңе башкага мындай бир бул аңыз кеп тарап кетмейинче деп жакшынакай кызга эскертиңиз. Эгер эсине келсе, жакшы, анткени нике ысык болот, ал сүйүүсүнө тартып алат барып. Анан эгерде кыз дагы эле көшөрүп болбой атса, анда сиз астынан өткөн болосуз, кийинки жашооңузда өтө такыбачылык ыкташыңыз керек болот.